легитимдүү же мыйзамдуу? Эгерде кандайдыр бир мамлекеттин эли ошол мамлекеттин бийлигинде отурган кандайдыр бир саясатчыны жүрөктөрү кааласа, ишмердүүлүгүнө ыраазы болсо, ал саясатчы демек легитимдүү болуп саналат. Ал эми дагы бир кандайдыр бир саясатчыны, ошол эле мамлекеттин эли, дагы бир башка саясатчыны жүрөктөрү каалашпаса, жек көрүшсө, кетсе деп тилешсе, ал саясатчы демек легитимдүү эмес. Ал жөн эле мыйзамдашылган. Мүмкүн ошол өлкөнүн президентинин указы менен келген, же шайланып келген, айтор ошол мыйзамдарга ылайык келген да, мыйзамдуу, бирок легитимдүү эмес. Эл каалабайт, эл жек көрөт. Алыс кетпей эле биздин акыркы советтик доорду карасак, бизде легитимдүү болуп саясатчылар болуп саналган Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөбай Кулатов, ким эле жана Турдакын Усубалиев, Абсамат Масалиев, мына ушулар легитимдүү болуп саналышкан. Ал эми кийинки эгемендик алган 30 жылдык тарыхыбызда бизде дээрлик легитимдүү саясатчылар болгон жок. Баягы СССР кезиндеги Уравниловкадан чыккан, жалпы СССР эли 80 сом айлык, ана бир жүгүлүдөн ашык күтө албаган доордон чыккан ошол кургурлар азабаттай жулкунуп эле кетишти. Андан кийин ач көздөнүшүп, напсилерин алдырып коюшту, жеңдирип коюшту. Ач көздүгүнүн себебинен мына жалпы элдин байлыгы болуп саналган элди тоноп, миллиарддап тоношуп уурдашып, аяга качкын бозгун болуп тентип кетишти же түрмөдө отурушат. Ошол эле Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдор. Анан эмне кылсын эми? Нарциссист тойбосо, көзсүз тойбосо, жалпы СССР Уравниловкасынан чыкса, ач көздүк деген жаман экен да, адам нарциссист тойбосо жаман экен да. Напси деген тойбогон жаман экен да. Анан ошол кечээ мен ачкан элдик иллюстрация телеканалы мындан ары ошол жеп ичкич, жеп чутар, элди тоногуч коррупционер саясатчылар жөнүндө айта баштайм. Мендеги биринчи кандидат пайда болду. Бул азыр Ак үйдө отурган Акылбек Жапаров деген министр. Эмне должность ээлерин билбейм, бирок бир чоң жерде отурат айтор. Зам председатель министра ошондой. Эми мунун ишмердүүлүгүн карап көрсөк. Өткөндө тиги кумтөр боюнча Акаев менен Жапаров бири-бирин абдан күнөөлөштү. Акаев айтат, ошол 2002-2003 жылдары Акылбек Жапаров Америкадан барып ошондойлорго, Канададан барып кол коюп келген деп. Ал эми Акылбек Жапаров болсо своего очередь отбрыкивается, что Айдар Акаев колунду толгоп койгузган дейт. Эми анын кимисине чын кимиси экенин ким билет эми? Сот аныктар десек, беркисе соттолбой келип кетип калды. Мен кийинки билгендеримди айтайын берден. Акаевдин айткандары ал, андан кийин эле маркум Турдакын Усубалиев 2005 жылы мынтип айтыптыр. Акылбек Жапаров Кыргызстандын эл душманы, кумтөрдөн НДС кошумча нарык салыгын алдырып салууда жан өрөп мамлекеттин эң биринчи чыккынчысы деп айтыптыр. ГБТС чынга ошо бул аксакалдын айтканы. Анткени мен эсимде 2005 жылы Жумгал эли революциялык жол менен кара кишени алып иштете баштаганда, биздин революциянын аркасы менен келип финанс министри болуп отурган Акылбек Жапаров ошол эле кара кишенин законный эле тиешелүү 6 миллион сом кап вложениясын бербей койгон, капитальный вложениясын бербей койгон. Запчастка, там троско, бензинге, соляркага, ремонтко деген акчаларды бербей койгон нагло эле. Ошо кезде эле мунун эмеси бар болчу. Кличкасы 10% деген. Калпчылык ким билет эми 10% алмайын эчке бербейт экен деген. Анан 2006 жылы болсо дүйнөлүк гегемондордун Хипик деген программасына Кыргызстанга алып келип киргизмекке аракет кылышты. Америка баш болуп. Хипик деген. Бул деген карызыңарды кечебиз, бирок көп мамлекеттик ишканаларды менчиктеп эле алабыз деген программаны ушул Акылбек Жапаров киргизем деп абдан жан өрөп, бирок кирбей калган. Эл каршы чыгып митинг кылышып кирбей калган.
Анан Уран Кадырович деген бар экен. Азыр ак үйдөн өткөндө жаңы bir коррупцияны айта калып, премьер-министр, азыркы премьер-министр кетип ийбеди кызматтан муну. Ошол Фейсбукта мынтип жасап атат. Вы читали идею Акылбека Джапарова о введении чрезвычайной ситуации в экономике? Полнейший бред. Он думает, что он умный, остальные тупые. Там есть только интересы, позволяющие вывести госресурсы из бюджета, списание долгов определенным компаниям за владением госимуществом за бесплатно, рейдерство частного бизнеса. Он уже давно завладел МИС, машино-испытательной станции, значит, Хантара. Повесил на него 200 миллионов сомов и не платит давно. Садыр Нургожоевич, присмотритесь, неужели нет других экономистов? Вся страна знает, что с ним вы пойдете на верную погибель. Удалите его от себя. Его идеи, может быть, были актуальны 30 лет назад, но мы с этими идеями, эшелонами поедем в Россию деп жатыр. Ошол ак үйдө иштеп кеткен бала. Ана бүгүн Садыр Жапаровка приемга кирем деп отурбайбы? Улан Ибраимович дейт, фамилиясы ким болду экен мунун? Анан Акылбек Жапаров боюнча дагы айтарым, менин вердиктим, менин жана элдик иллюстрация телеканалынын вердикти иллюстрацияга жатат. Все, 10 жылга кетсин иллюстрацияга. Камалып кетпегене сүйүнсүн. Кетсин просто иллюстрацияга. Ошо басып алган байлыгы менен тетиги Дамас деген билесиңер канча турат ал деген. Рыночный стоимости. 50 миллиондон 100 миллион долларга чейин турушу мүмкүн. Эмне болуп тапты? Эмне болуп долларларга отурду? Кумтөр, жалаң эле кумтөр экен муну акыркы иш мезгилинен 10 жылдан бери карап отурсак, 10-15 жылдан бери. Кумтөр. И абдан таң калдым. Суудан кургак чыгат экен бул адам. Суудан кургак чыгат экен. Анан бул адам кандай чогул азыр ак үйгө кирип калган дагы эле түшүнүп бүтө албайм да. Андыктан иллюстрация керек. Иллюстрация. Садыр Нургожоевич дагы тияктан жаңы бошоп келип, революциянын биринчи күндөрүндө айтты эле, видеолордо да бар. Биз иллюстрация кылабыз деп. Чото ал идеясы унутулуп кеттиби же өлкөнүн баягы Авгиева конюшнясын тазалап, эски 30 жылдык ирикчиликтерди тазалап отуруп убакыт болбойт абы. Же бизде ошондойго бирөө кызматтан ажыраса эле же түрмөгө отурса саясатчылар. Тууган уруу болуп 1000 киши чогула калып, ызы чуу болуп, өлкөгө тынчтык бербейт. Же ошол тынчсын деп атабы, айтор иллюстрация деген унутулуп кетти. Жалаң ушундай жегүүчү жепуштар, коррупционер, элдин эсебинен байгандар, элдин ырыскысын жегендер кайра айланып келип эле ак үйдө отурат. Бул элдин недовольствосын туудуруп атат. Элдин кыжырын кайнатып атат бул. Андыктан Акылбек Жапаров биринчи кандидат иллюстрацияга. 10 жыл эс алып отурсун, өлбөйт. Мына акыркы 15 жылдан бери, 14 жылдан бери мен деле эч кандай госструктурада иштеген жокмун. Бизнес кылып эле өлбөгөн оокат өтө берет. Ошол эмки кезекте дагы бир өстү айтабыз.